Кушулуктун дагы бир качкындар менен иштеген, ошолор менен армия топтоп бир улам өзүнүн баягы жеңилүүгө учурап, эч нерсеси жок калган мезгилдер дагы ошол өзүнүн кара башын калкалап калууну ойлобой баскынчылыкка каршы качкындардын башын бириктирип чоң армия түзүп чыккан талантынан сырткары экинчи элди сактап калуудагы ролун айта кетиш керек. Кушлук башыдан эле билген Чыңгызхан келип кол саларыны, ал Чыңгызханга тең-метең келе албасыны, ага баары бир жеңиле тургандыгын билип, ошон үчүн элди сактап калууну алдын ала ойлонуштурган. Биринчи болуп Кушлук Жебеноян келгенге чейин эле баягы Мухаммед Карежимшах менен согушканга чейин эле Алмалык деген өзүнчө хандык болгон, ошол Алмалык хандыгын басып алып анын казынасына ээ болот. Баласагынан качып чыкканда ал жердин казынасын алып чыгат. Андан мурда мына азыркы эле өзгөндө Караханттер деген болгон. Бул кыргыз тарыхында дагы жазылган. Караханттерди келип басып алып, булардын казынасын алган. Андан кийин акыркы качканда Кашкардагы дагы колго кирген казынаны алып качып, алып чыккан. Бул бир. Экинчиси, ошол Жебеноян аттанып согуш башталган 1216-жылы Кушлук ушул Алай тарапка Улуу Жибек жолу менен ушул ал кезде Бадакшан тоолору аталган, ушул тарапка өзүнүн чалгынчыларын жөнөтөт. Биз элди каяка бекитип, каяка алып барып кантип сактап калабыз деп. Мына ошол келген атайын жөнөткөн топ ушул эле Эркештам аркылуу азыркы Кызыл Суудун бою менен келген дагы изилдеп отуруп, ошо Алай өрөөнүнө Алтай өрөөнүнө окшоштуруп жактырат. Эмне үчүн? Себеби дегенде илгери адамдар негизинен жаратылышка таянып тиричилик өтөгөн. Биринчиден отун суу болуш үчүн токой керек болгон, аттарды багыш үчүн жайыт керек болгон, тамак аш камсыз кылыш үчүн жапайы жаныбарлар керек болгон, сууда балык керек болгон. Келсе Алай өрөөнүндө мына ушул талаптардын бардыгы эми Алтайдай мол болбосо дагы жакшы, айрыкча жайыт жагынан Алтайдан да жакшы экендигини көрүп, анан ушу жактырып барып Кушлукка кабар беришет. Ушу Алай жакты деп, анан азыр Чак деген кыштак бар, ошол жерди, ушу жер биз жайгаша турган ылайыктуу жер экен. Чак деген сөз ылайыктуу деген сөз. Ошол Кызыл Суу менен Көк Суудун кошулушундагы жакшынакай жер. Ушул кабарды айтып барганда анан Кушлук согуш эрдик көрсөткөндөргө Баатыр деген наам берген наймандар, эки жолу эрдик көрсөтсө Бахадур болуп аталган. Ал эми тынчтыкта жол салса, көпүрө салса, элге бир ушундай кызмат көрсөтсө, аларга ша даражасын берген. Ошо кыдырып келгенден кийин ша даражасын алып, мына ичкиликтин кыдырша уруусу ошодон негизделген. Анан Кушлук ошо Жебеноянды күтпөй эле Кашкардан чыгат дагы Алай өрөөнү менен келип, жанагы өзүнүн планы боюнча келгенден кийин качып бозгон эл бул тоонун арасында биринчи тиричилик кыла албайт, жашай албайт. Демек, аларда негизги кандайдыр байлык болуш керек. Ошо жанагы казынадан алынган байлыктарды алып келип Алай өрөөнүндө азыр көп жерлерде Кушлукту жергиликтүү эл Күчү бий деп аталган, азыр дагы ушинтип аташат. Ошо Күчү бийдин казынаканасы деген азыр көптөгөн жерлер бар. Мына ошо жерлерге келип бекитип, Улуу Жибек жолунан соода кылып, ошо жерден керектүү идиш аяк болобу, мата болобу, бычак, дары-дармек, башкалар үй жайга керектүү нерселерди алып, элди сактап калуунун баягы өзүнүн ойлондурган оюну ишке ашыра баштайт. Эми Кушлук келгенден кийин Чыңгызхандын ушундай тапшырмасы болгон: же сен Кушлуктун башын алып келесиң, же мен сенин башыңды алам деп. Мына ошо тапшырманы алыш үчүн Кушлук Эркештам аркылуу келсе, Жебеноян азыркы мына Үс-Байрам суусунун боюндагы Теңизбай ашуусу дейт, ошол Теңизбай ашуусу аркылуу Кушлуктун артынан жөнөйт. Мына биз урматтуу туугандар, ошо Кушлук хандын
Кыргыздын бир топ урууларыны Алтайдан Кашкарга алып келип, анан Чыңгызхандын кандуу кызыл кыргынынан сактап калам деп элди Кашкардан алай өрөөнүгө алып келип, анан ушу Амир тоосунун койнуна бекитип сактап калган. Анан ошол жерде өзү да калган. Ошол жерге келдик. Ошол окуяга быйыл ушул август айында туп-туура 800 жыл толду. Бул бүткүл дүйнөлүк тарыхта бар. Бул жөнүндө англичандар, француздар, кытайлар менен монголдорду айтпай эле коелу, айрыкча голландиялыктар, шведтер теңири жазган, бүткүл дүйнөлүк энциклопедияга кирген. Ошондуктан Кучулук-хандын биз аны мактайбызбы, жамандайбызбы, ал эч кандай мындайча айтканда дүйнөлүк тарыхка киргенден кийин анын эч кандай таасири жок. Биздин бир гана милдетибиз ошол урпактык өзүбүздүн мойнубуздагы бир вазифаны аткарып коюш. Ошол улуу вазифаны аткарып жатабыз. Бул жердин таржыбалы мындай. Мына жерде патаканасы дейт мына. О жеринде кичинекей эмеси бар, ону маслихатканасы дейт. Ошол жерде маслихат айтып эме кылган, мына жерде отуруп. Бул жасалма дөңсө, мына байкап көрсөңөр болот, тегизделип. Анан бул жерде Кучулук-хан коюлгандыгы көпкө чейин жашырып келинген. Баягы 1934-жылы азыр барабыз теги жерде. Бул жерде күмбөз ушу жерде болгон. Күмбөзүнү талкалап кеткенден кийин аны түзгө барганда эми узун окуя, бул жерде убакыт албайын. Элди көчүргөн, бул жерден көчүрмө кылып. Зордукча көчүрүп кеткен. Анан ошондо 3 аял, 1 эркек, 6 эчки, 1 уй менен Моголду жакта Мама деген токой бар, ошондо бекинип калып калат. Анан келишип ошолор Кучулук-хандын күмбөзү деп жыгаштар тура болду. Эмен таш. Ошону көрсөтүп жүрүшкөн. Ушул жерде деп тигинде азыр барсаңар болот, кийиктин мүйүзү бар эме. Эмне үчүн муну жашырган? Ар кандай көркөөлөр келип, же башка бир ой менен муну бузуп кетпесин деп бул жерди жашырып коюп, таш менен жаап. Бирок мына могу жерде белгилеринен эле билинип турат. Мына көрдүңөрбү? Бул мындайча мынеке атайын жасалып, эме жасалган. Мына моундай болду. Анан мына могу таш айтууга караганда ушу ташты томолотуп жеткизип ошону белги коебуз деп, бирок жеткире албай ошол жерде калып калат. Могу таш. Могу жалпак таш астына коюлган таштары да бар. Мондай таяп койгон. Күчтөрү жетпей адамдардын ошол жерде калып калат. Анан эми биз мына ылдый жакка басабыз азыр. Мына могу жерде арча менен үстүнө койгон ошо боюнча турат. Мына могу Кучулук-хандын табытынын үстүнө ушул жерге коюлган. Муну болсо былтыры ошо 800 жылдыкка карата наймандар ошого карата ошо калыбына келтиргенбиз. Анан эми буяка жүрүңүздөр. Ишке ашырган адамдардын мынакей ошолор ким жасаткан, ким алып келип койгон, мына бул жерде маалымат бар. Анан бул жерге келебиз мынакей. Урматтуу жолдоштор. Таштарды тартып эме кылгыла. Кучулук-хан ушу жерге коюлган деп тиги жерди жаап жашырып, үстүнү билдирбей көмүп коюп, ушуну көрсөтүп жүрүшкөн. Себеби бирөөлөр баягы көркөөлөр деп коет, же башка бир максат менен тиги Кучулук-хандын эмесини табытын ачып, ошого бир мындай бир зыянкеч эмелер, аракеттер жасалбасын деп, мына могул жыгаштарды бүйүп, анан ошо баягы зыярат кылып келгендерге ушу жерди көрсөтүшкөн. Кучулук-хан ушунда коюлган деп. Анан тиги алдында турган күмбөз бул кийин эле жасалган. Ошо бир кылымдын ар жак бер жагында эми бир бала коюлган дейт. Бул жерде бир эки адамдын табыты бар. Азырга чейин ким экени белгисиз. Эми ылдый жагына өтөбүз. Мына наркы эмени Кыргыз атанын күмбөзү деп коет. Кыргыз атанын күмбөзү дейт. Тарайтпасбы? Наркысыны. Могул ошол Кучулук-хандан кийин ушул жерде ошонун бийлигини сүргөн адам ушул жерде коюлган дейт. Эми аты жөнү ким экени белгисиз. Кыскасын айтканда, бул могу белгисиз күмбөз. Тигинин Кыргыз ата коюлганынын себеби
баягы окуядан 2-3 ай жыл өткөндөн кийин 2 кылым өткөндөн кийин бул киши эмеге кетет. Тиги Кадамжай жака жашап ошол жакта эме кылганда осуят кылган экен. Мен каза болсом алып келип ушул жерге койгула. Биз эми кыргыз болдук. Биз тигиндей урубуз, бул урубуз дегенди койгула. Биз кыргыз болдук дегенде анан ошо кишини кыргыз ата деп ошо Кадамжай жактан алып келип ошо мен Кышлыкканын алдында калышым керек дегенди ошонун осуятын аткарып ошол жерге ошо коюшкан. Эме кылып анан анан эми мына могул тайпа баягы Кремльге окшош коюлган. Мына могул жерге Кышлыкканын баягы миңбашы, аскербашылардын эмеси табыты коюлган. Анан жоокерлердики ылдый барбы? Көрүп турасыңарбы? Ошо жерге коюлган. Могул жерге чейин болчу. Могул жерден сел түшүк могул жактан мына. Сел басып калган, азыр бир 4төн бири калды, бирок бар. Анан кийин мына могул дөң турбайбы? Томолок дөң. Бул Кышлыкканын казынаканасы дейт. Ана бозоруп турат. Наркы сайдан жоокерлер ошо мүшөккө салып, шагылды алып келип үйүп, жасаган жасалма дөңсө. Азыр анда барабыз. Ошонун үстүнө жанагы Кышлыкканын күмбөзүнө талкалаган топтун командири коюлган, басмачы менен күрөшкөн баатыр катарында. Кичине кое турсаңар, биз баары тартып алалы эми. Сүйлөп эме баба. Көрүп турмуздар. Onun da Майда таштын алгыла, карагыла, кишилер намаз окуп турган болсун. Шубак басып, бир кесе могул жерге шек жайлап коюп атты да, түшүп калды. Анан эми жайлап коюп. Чоң ташты бар. Жасаган алып коелу. Азыр көрөбүз. Бир жагынан карабай, бир жагы. Бул жерде өзү саал окшоп калды эми. Жакшылап эле дуал кылып коюш керек муну өзүнө. Баштай бериң. Урматтуу туугандар, бул мынау таш мечит. Болжол менен бул мечитке 6 кылымдын ар жак бер жагы камтылган. Ушул мечитке, ушул ыйык жерге келген адамдар намаз окушуп, ушул жерде Куран окушкан. Мына эми могул жери мынакей мехраб мынакей турат. Эме кыбланы карап, могул таштын бетине ошо намаздын убактысы жазылган. Эме кылып. Анан бул жерге келебиз, могул жерде мындай 8 ташы болгон, ошол жерде Куран китеп сакталган. Бул таш мечитти да кайтууга караганда үстүндө арча устундар менен жабылган. Ошол эле кийинки келген атеисттик отряддар арчасын алып ыргытып, анан бирок таштар ошо талкаланбай ошо калып калган. Биздин бир бабалардын ыйык жайы.